Assalamu alaikum akayın. Akayın men internetin tili менен сүйлөйчү tez. Mına bir jigit жазат мага жана фамилиясын жазылып атты эле, бул жерде ичкиликтер жөнүндө айтып бербейсизби дейт да, ичкиликтер жөнүндө деп абдан суранат менден көптөн-көп. Ошол үлкөм үчүн айтайынчы, ичкиликтер эмне деген түшүнүк бул? Ичкилик уруулары топтору кандай пайда болгон деген максатта. Мен кыскартып айтканда мындай мен тарыхты дүйнөлүк тарыхчылар, мыкты тарыхчылар өздөрү айтат, тарыхты такташ деген өтө татаал илим депчи. Анан бул мен укканда, мен окуганда, мен билгенден кыргыз 3 топко бөлүнүп атпайбы? Оң, сол, ичкилик. Бул мына жоопкерчилик заманда жанагы азыркы тил менен айтканда стратегиялык армиянын эле стратегиялык тактикасынан чыккан сөз да бул. Оң, сол, ичкилик. Оң, сол деген ким? Долонбийден таратат көбүнчө кыргыздардын көбүн. Долонбий берекеле Чыңгызхандын убагындагы Долонбий. Кыргызга 5000 жылдык бер жагын айтып атат. Манаста жатат кыргыздын кору. Ошондо 4-5 гана уруу айтылып атат Манаста. Эмне деп атат? Катаган, Нойгут, Канды, Жедигер, Багыш, ушундай казакко эгизибиздей айтылат да. Мына ушундай Манастын байыркылыгы ошондо да. Анан ошол багыштардан бери алып келип, анан Долонбийге алып келет да. Манастын уруусу ошо теги багыш деген уруудан деп азыркы багышыбы же ошондогу коюлган эми багыш деген кыргыздын тотемдик бугу, багыш деген жаныбар кыргыздын тотемдик жаныбарлары. Кыргыз кайберенди элишарка гармониялуу алып жүргөн кайберенди ушундай кайберен ата деген кыргыз. Анан эми ичкилик оң Долонбийден 2 бала деп. Агул, куул. Аккунун аты бөлүнүп коюлган. Ак уул, куул. Агул оң кыргыз, куул сол кыргыз. Анан ичкилик. Агулга ким кирет? Агулдун балдары Належе, биринчиси Належе жатат, аял заты болсо да кайра Належең айтылат. Належе, анан адигине Тагай Муңгуш. Мына онда оң дейт буларды. Мен кыскарта мындай жумбакта айтып атам да, тез түшүндүрүп, аны майдалаганды өзүңөр билип алар. Солго кимдер кирет? Солго Муңдус, мына Кушчу, Сару, Кытай, жана башка чоң багыш, басыс уруулары ушу солго кирет, куулдун балдары. Ал эми ичкилик деген кайдан чыгып атат? Ичкилик деген ошол оң канат кыргыз, айтып атпайбы, багуулдун тукуму, сол канат кыргыз, куулдун балдары. Эми ичкилик багы аскердик тактикадан, ички күч, ядролук күч дегенден чыгат да, мындай айтканда. Мен түшүнүгүмдү айтып атам. Ичкиликке жанагы курама уруулар. Ал түбү Манаста айтылган Нойгут турат ошонун ичинде. Найман, Чыңгызхан чапкан. Наймандар кесинде мамлекеттик деңгээлде хандыкта турган. Казактар да көп, бизде азыраак калды. Мен таң калганмын, Ноокат районунда Чыңгызхан чапкан көп уруулар бар да. Мерикит, Мүркүт дегендер бар. Ошол Чыңгызхан чапкан учурларда. Анан жанагы Оргу, а жерде Каңды, Тейит, Кыпчак, түбү барып кыргыздардын эле балдары, түпкү кыргыздар. Бир эле тукум, бир эле кандан чыкканбыз баарыбыз. Ошол 40 кыргыздын майда урууларынын баары ичкилик кыргыз деп топтоштурулган да. Ошол теги ошондой эле жөнөкөйлөштүрүп айтканда. Муну татаалдаштырып эгизип, анан жанагы ар бирин чакырып алып анан тиги балдарына чейин, анан министр болгонго чейин деле айткан бир дилетант кишилер бар да, эми дилетантка азыр келебиз. Андай кылбай эле бүтүн кыргыз көрүш керек. Мынабы Сартаке көлдөгү жетакенин бири. Эме болгон бул киши, жанагы кайран киши. Бул түштүктө эмне дейт? Төлөс дейт, биякта Дөөлөс дейт. Бу да ичкиликке кирет. Дөөлөс уруусу ошол байыркы уруулардын бири. Ошо Сартакенин акылмандыгын карабайсыңбы? Балдар, кыргызды бүтүн түшүнө билгиле деп атат. Терейс айтып. Ага баш керек. Ага кең айкөл мүнөз керек. Билим керек. Кыргызды бүтүн түшүнө билүү керек.
Bir el ekenibizdi, bir jurt ekenibizdi. Azыр ошол жөнүндө дагы мен ачык сөз айтам. Эми кичине баягы денсаулыкту бузбайын деп атам. Салижан экенин, азиз устатыбыз Салижан экенин азил ыкмасын салып айтайын дедим. Үкө ушундай. Ичкилик деген ошол кыргыздын эле тукуму, бирок азастан, ал жерде көп. Кызыл аяк деген бар, мына Исхак Расаковдун тыным сейиттер талашып жүрөт. Мисалы үчүн да мен талашпайт экен да, мен жалпак кишимин да. Белгилүү кишилерди талаша беришет. Кызыл аяк деген уруудан, кызыл аяк деген бар, кара саадак деген бар, ичкиликтердин чен, байыркы уруулар. Анан ар кандай чабыштарда тигинтип, бирөө саяктар көбөйүп кетти, мисалы үчүн саяк уруусу. Моңолдор уруусу көбөйүп кетти. Ал эми монабу солто бугулар, сарбагыштар башына көп. Тейиттер, анан жанагыдай майдаланып, азайып ба турмуш ушундай экен. Анан байып бараткан да уруулар бар. Эми Кудай жок кылып кетпесин баарын. Ошол ичкилик деген үкө ушундан. Кош. Анан Сартекенин сөзүн кайталайын. Кыргызды бүтүн түшүнө билүү керек. Bir Kırgız, bir Manas, bir el, jurt, bir til деген mesele болуш керек да. Биз үчүн чоң маселе. Сыймык, намыс болуш керек ушундай. Анан эми мен кече дагы bir жерлерге барам дейм, журналист катары кыдырасың, көрөсүң, ой жүгүртөсүң баскан турганыңдан. Бизде коркунучтуу бир кара тумоо басыптыр. Дилетанттар басыптыр Кыргызстанды. Дилетанттар. Мен которуу кыйын бул сөздү. Эл алар сөз түшүнгөндө түшүнөт, түшүнбөгөндөргө айтайын. Бул чөп башылап бир нерсени түшүнүп алат дагы, окуп алат, билип алат. Жаман эмес, өзүнүн чамасына жараша. Бирок ошол билгенин таң улайт да. Эң коркунучтуусу, как орусча айтканда, как будто өзү чыгарганда, өзү аябай ошону түйүнө чейин кудук каскандай казып, ошону аңдап түшүнүп алгандай таң улайт ошону. Ошону саясатта да таң улайт, карьерасына таң улайт, илимге таң улайт, же болбосо жалпы жанагыдай максаттарына таң улайт да. Эң коркунучтуу дилетанттар. Кыргыз бийлик күрөшүп атат коррупция менен. Албетте экономиканы көтөрөбүз деп жана лекетке түшүп атат. Журт мына интеллигенция дилетанттар менен күрөшүш керек. Дилетант деген коркунучтуу, эң коркунучтуу. Бизде бул байыртан болуп эле келген, гректерден да окусаң болот, ошо кезде дилетанттар. Мына француздардан критиндер басып кетти деп атпайбы, бир окумуштуу жазып атат. Бүткүл дүйнөнү критиндер басып кетти. Критин дилетант деген сөз. Жанагы дурустап ошол бир ишти жакшылап билип албай эле чөп башылап эле урдуруп, анан бийликке жетет, же болбосо депутат. Мына депутаттардын көбү дилетанттар. Кечирип койсун. Отурат го көчө, мына Нарматова деген эжекебиз, аял киши. Эмне деп атат? Жанагы миллионду коргоп атпайбы? Ал киши казынадан 1 сом албаса дейт де, Кудай атабы кылдым да. 3 киши депутат болуп отурат. Анан аны эме кылып, баарын түйүнө жетеби, тигиндей мындай деп догурунуп атат да. Дилетантизмдин жеткен чеги. Өтө коркунучтуу мындай. Бизде бул сабатсыздык, ошо сабатсыздыктан улам ушундай болгон. Мен бул байыркыдан боло келген, мына көчмөндөрдө бул бизде жазма адабият жанагындай болбогону менен Кыргыздын өзүнүн генетикалык акылында Кыргыз элинин дилетанттар аз болгон экен. Бизге азыркы заманга караганда көчмөн турмушта аз болгон да. Ал кезде чоң акылмандар болгон экен. Санап отурбайын. Анан эми дилетанттар мына Манасты бузуп атат азыр. Манас Кыргыздын маңдайына бүткөн куту, ыйыгы, кайрат, күчү, намысы. Эпос жөнүндө сөз болуп атат. Манасты бузуп атат азыр. Эң коркунучтуусу ушул, туугандар. Муну президентке жеткирбейби жанагы Чолпонбек досум отураткабы кейир? Эми ал Манастын көрүн каскан киши, мага айта албайм тамаша кылып. Манастын көрүн касканда алтын бар депчи. Ал жеткиреби?
Касымбетов мамлекеттик катчы жеткириш керек эле бул киши. Жомок таза айтып. Президент деген өзү президент болуп туулбайт. Енеден. Президент такшалат. Ошол кресло такшалат, ийилди көрүп, анан ийил аралап, ошондон анан такшалып, акылы болсо, ар жагында генетический акылы болсо, билими болсо, өздөштүрөт ошону. Кайсы илимде, билимде, карьерада да болсо ушундай, дүйнөлүк ушундай. Мен чыгарып аткан жокмун. Бирок мен Садыр Жапаровдон үмүт өткөнүм, азыр тез элдин арасында жанагындай тез өрт өчүрүшкө салыштырып атпаймынбы? Анан улам сүйлөгөндө жана өсүштү бар да. Мына. Ал түбөлүк президент эмес, эч качан түбөлүк президент болуп калбайт. Анын да учуру болот. Камчы Ташиев да ошондой. Мына чак түштө чагылган, чартылдагандай иш жасап атат. Алар дагы бир гана сураныч, Кошой Бакай керек. Кошой Бакай керек. Алмамбет керек. Каныкей керек. Идеология керек деген. Көчө бир мырза менен сүйлөшүп атам, намыс боюнча бир кодекс жазылды. Эң сонун идея экен. Кыргыз намыссыз болуп баратабыз. Намыстан калдык. Жанагы мусулмандар менен көчө Чотонов деген өзбек ажы айтып атпайбы? Кыргыз эркек болбой калды деп. Ал туура айтып атат. Мындай кылып жүрсөк, карьера үчүн энеңди алмаштырып жүрсөң маселен. Баарыбыз жайкамай, тойдо сүйлөмөй, эл баатырыңды эле, чыныгыны баатырыңды эле, калп баатырыңды эле аралашып калсаң. Ким академик, ким генерал экени билинбей калса. Это орусча айтканда страшно, коркунучтуу да, туугандар. Биз кыргыз антпешибиз керек, биз сакталып калышыбыз керек. Ата-бабабыздын кересин аткарып, Манастай күч бар бизде. Чыңгыз Айтматовдай күч бар бизде. Чыккан да биздин элден. Кана Айтматов миллиард Кытайдан чыктыбы? Ушундай бир биздин генетикалык тамырыбызга балта чабылып атат да азыр. Болуп көргөндөй. Айла жок, чыгып сүйлөйсүң. Аны биз айтпасак ким айтат анан? Бири-бирибизге айтпасак. Той тамашада эле жүрө беребизби, торсой эле. Тойлордон баш чыкпай калды кыргыздын. Кудайга таба кылдым. Бир кезде эт жегенди унутуп калган кыргыз, Акаевдин убагында бүгүн тойдон чыкпайт. Эми андай майдаланып кетпейли? Манасты ким бузуп атат? Көчө жакында Темирбек Токтогазиев мырзанын китеби чыгыптыр. Эми бул Темирбектин мен жакшы билем. Манас деген атка жамылып жакшы студиясы бар болчу, эми жакшы иш баштаган, мүмкүн максаты жакшыдыр. Бирок Манас бусуп атат. Карандай. Бузукулардын башында жүрөт. Жайзаңчылар, Бүймариямчылардын катарында жүргөн кезинде. Анан бир жолу Таласта Манас Ордого барсам, музейде ушу Темирбек Токтогазиевдин атайын бурчуна ачып коюптур. Картиналар. Кайдан Бейжиңден алып келип, Пекинден алып келген имиш. Анан бир Манас ошо кезде Кытайдын императору менен сүйлөшүп аткан бир эшекти атты мингизип бир баягы илгерки Абдусалам аке бар эле го, эмени шутник. Мына эмелер тарткан. Ошондой эле бир картина сөрөйлөр да. Ким укук берген деп анан ошондо газетке жаздым эле деп. Манастын ушинтип шылдың кылып. Анан кийин бирөөдөн сурасам алып салыптыр деп атат, калпычыны билбейм. Анан бул Темиркен көчө китеп жазат дагы. Мен аны окубай эле түшүнөм ал Темирбектин деңгээлин. Кулдарды жийип журт кылдым, кулаалы таптап куш кылдым деген Манасты баягы курама жийип журт кылдымдын ордуна кулдарды жийип деген. Мындан өткөн кыргыздын тамырын кыркуу болобу өзү. Демек биз кулдар экенбиз да, кулдардын тукуму экенбиз. Манастан башка Кошойун кул экен, Бакайын кул экен, Ак балта кул экен. Бул абалары, акылмандары да. Ханзада качып келип Манаска тирек болуп өмүр бою шерттешкен дос болгон Алмамбет кул экен. Ханзаданын кызы, Бухардын ганы Темирхандын кызы Каныкей кул экен.
İşengen Gökçal çorolları çuak menen sırgak kul eken. Mına Toktağa Seyittin ata aylap жазап атат да мына. Мен ушинтип айтайынчы бул. Бузуу. Манасты бузуу, Манас аркылуу Кыргызды бузуу. Ушундай да одоно каталык кетеби? Муну бизде ушу президентке кайрылам, мен мынабу ээн баш бүт китептин баары кодурап алып кетти. Бул сиз эме президенттик башкаруу толук 100%. Баарын билүү мүмкүн эмес. Баарын бир эле Кудай билет. Сизге жеткирип атабы, жеткирип атпайбы? Бүт колго алыш керек баарын. Борборлоштуруш керек. Китеп чыгарууну дагы, динди дагы, идеологияны дагы, экономиканы дагы баарын эми президенттин алдында борборлоштуруш керек. Бул диктатура эмес. Бул улутту сактап калуу. Улутту сактап калуу. Мен көчө ушуларды таң атыкча ойлоно отуруп, ушундай жыйынтыкка келдим. Манасты устун, бүттү Кыргызды устум деген сөз. Анысас келгенси кулдардын тукуму экенбиз. Бул бир. Бүт. Эми жанагы Үй Мариямдан да өтүптүр. Эми ошого кошоюнчу, Жусуп Мамай абамдын китеби жүрөт. Ал киши мага жакын киши өзү. Ат башынын ар жагында жүргөн киши. Жусуп Мамай деген ал Кытай идеологиясынын алдында Манас жыйноочу болгон. Ал абамдын күнөөсү эмес. Ал идеологиянын кулу болгон киши. Улуу империянын. Анын Манасы бизге таптакыр ылайыксыз. Кийилбеш керек. Ошол Шиншаңдагы кыргыз боордоштор кут болсун, алар ошонун иши, ошолор ошо жашап оокатын кыла берсин. Биз колубуздан келсе башка иш жардам беришибиз керек. Анын Манасын көлтөйгөн калп Манасын алып келип бул жерге койбашыбыз керек. Балдарыбызды ууландырбашыбыз керек. Сагынбай, саякпай бүттү. Точка. Акыркы магиканы бизге алып келди. Ушулар бузбай алып келип биздин колубузга берди. Албетте фантазиясы бар, гиперболасы бар. Бирок өзөгүндө даана Манасын өсүп жатат. Эки алыптын. Ушул эки алыпты бириктириш керек дагы. Точка коюш керек, кол тийбестикти кабыл алыш керек. Анан эми мына кечээ эртең менен жолдо келатып көрдүм. Канышай Мамыркулова деген менин курдашым болсо керек, эми калемдеш, журналист. А кишини мен сыйлайм. Чындыктарды айтып жүрөт. Машинада отуруп алып мендей сүйлөп атат да. Кысыломпол жөнүндө. Өткөндө президент айтпады ушу жөнүндө. Бул жыландын башы чыгарган деп тамашалап айтайынчы. Эми кезегинде 19-жылы абдан катуу туруп, ошо Кысыломполду аштырбай коюшкан. Эми бул мен азыркы Садыр Жапаровду да сындап эле жүрөм, бирок үмүт эткеним ушул инимден. Бул элди угат экен да, элди угат экен, элди аралайт экен. Отуруп алып эле бүтүн чыгара бербейт экен. Анан жана оюн айтып атат киши. Шардана кылыпчы, мындай экен, ал кендердин баарында эле уран болот экен, анан бул болот экен, тиги болот экен, алтыны болот экен, күмүшү болот экен, эмне болот экен деп. Анан ал Канышай айым эмнени айтып атат? Мен аны кесинде изилдегем. Анан аны болбойт, мен каршымын дейт да. Мен да каршымын. Кысыломпол эмес, мен ыйлап жаздым го. Тетиге кайран чаткалды чаңдатып атышат. Эми ага азыркы президенттин бийликтин чамасы баарын эле жетип атабы, түшүнүп атабы? Биз айтышыбыз керек да. Эгерде керек болсо, терек жыгылат деген сөз бар кыргызда. Керек болсо терек жыгылат, жалгыз терегиң жыгылат. Эгерде керек болсо, ошол кен, жер элге иштеш керек. Өнүгүүгө, прогресске. Кандай иштеш керек? Ошо кенди Садыр Жапаров айтып атат. Мындай деп Аваснова айтат орусча айтканда. Элге салып атат. Анан пикирибизди айтып атабыз. Мен көчөдө пикиримди айттым го. Колдон келсе кыргыздын 1 метр жерине дагы кыртышын бузбаш керек эле. Эмне деген кооз жер, туризм кылып өстүрсө болот да. Мен Стамбулуна деле бардым, башкасына бардык. Бул кыргыздын ар бир коктусу туризм. Эгерде колубуздан келсе. Ушул
тирүү туризм менен гүлдөп кетсек болот. Ага дагы мерчемдеп атышкандыр. Канышай ага бүтүм чыгарып атат. Мен каршымын, анан мен аны изилдегем дейт. Изилдеген болсо эң жакшы анда лабораториялык ошо изилдөөнүн бүт эрежелерин, жыйынтыгын шардана кылыш керек элген. Өзбектер айтканда ошондо жүдө саз болот да. Анан мен изилдегем дейт. Эмнени изилдейбиз экөөбүз? Изилдеш үчүн, тууганым, мен бир сөз сүйлөш үчүн бүгүн көп ойлонуп, ана көп адистерден сурап, илгертен ыкмам ошондой. Бир макала жазсам дагы тогуз толгонуп кыргызча айтканда. Анан көркөм чыгарма жазсам да ошондой аракет кылам да. Бул Керим Учуңорлу сүйлөй бербейт. Мен аны окуйм, үйрөнөм, бирөөлөрдөн сурайм, эквивалентин, тиги медалдын эки жагын үйрөнбөйлү мындай маданияттуу прогресске жылганга ошол эки баатырга деле алар да эл жер деп аткандыр да. Карабашын сайып иштеп атат да, мисалы үчүн. Чак түштатып атат да, анын үй бүлөсү бар да, эртеңки тагдыры жатат да. Алда мамлекетти оңдойм деп атат да. Бирок ошонун жанында бир менин суранычым мыкты даанышман жанагы Кошой Бакайлар болуш керек да. Карагылды как жарып Кошой айткандай. Манас деп койсо барбай түшөт экенсиң. Үйлөп койгон чанаштай дардая түшөт экенсиң балам деп атат да Кошой. Манас болсо кылычынан кан таамып турган күркүрөгөн киши. Кошой абасын угуп атат. Мына ушундай кашкайган кыргыздын сакталып калганы илгертен. Мына кийинки эле биз чачыранды болуп көп жыл жүрбөдүкпү? Ошондо уруу башчыларынын да акылмандары болгон. Мен мисал эле айтайын мына. Укпай койгон ормон. Калыгулдун сөзүн. Калыгул олия кой деген. Укпай койгон. Мына Байтиктин жанында Балык Ооз жүргөн. Балык Оозду уккан Байтик. Кокон хандыгында да Кудайыр хандын жанында Абдрахман Парваначы жүрдү да, мусулман кулдун уулу. Кудайыр ханды көп тыйган кишилер ушул. Акылман кишилер болгон ушундай. Тилекмат аке, маселен дайыма Тилекмат аке айтасың дейт. Тилекмат акедей мындай дипломат азыр бүгүн мына 21-кылымда Тилекмат акедей дипломат жок дүйнөдө. Биздин Кыргызда. Түлөбөрдө абабыздай дипломат жок, Абылайдан жер чечип келген. 21 жашында. Абдрахман Күчүктөй барбы бизге? Санкт-Петербургга 3 айда барып Атаке бийдин тапшырмасын аткарып келет, анан жолдо өлүп атат. Берки жигиттер айтканын аткарып келип атат. Мындай дипломат барбы? Эми албетте мен ал кишини көп сындайм, бирок ал киши түшүнөт деп сындайм да. Өмүрбек Текебаев тозоюп жатып алды ал кишиде. Мындай бир азыркыдай дилетанттардын заманы басып кетти бу. Өмкө. Сиз тиякта анда-санда бияка келгиле, момундай иштер бар экен деп эле отурасыз. Бул элчилик деген чоң маселелер да, унчукпай эле отурбай, кана бир далилдебейсиздерби? Болот берки Садык Шериним айтайын, бир алып келип француздарды алып келип бирдеме ача коюп, бирдеме жасаган, мындай келишим түстүргөн далилдүү иштериңерди көрсөтпөйсүңөрбү? Элчилик деген ошол да. Анан айлык алып эле жата бересиңерби? Кыргыз элиң эмне болуп атпат? Биякта манасымды талкалап атышат. Көчө баса. Бактыбек Максутов деген байкем бар менин. Финансист өзү, ошондой. Мунун бул кишинин жазгандарында окугам өзү. Бир 2 саатка камап бир бөлмөгө текст жаздырып көргүлөчү мен. Же дебатка чыгалы эртең. Теледебатка. Бул киши ушул бир китептерди жазып алып, торбосуна салып алып, Манасты ким ага укук берген? Манасты кара сөзгө салып, Ашым Жакыпбековду туурап. Анан аны саттырып жүргөн киши да. Анын укушунда президентке арыз жазыптыр. Президент болсо, президенттин аппараты болсо, Илимдер академиясына карап бериле комиссиядан жыйынтык чыгып, эмне деп жазып атат? Могу китептер мыкты китептер менин. Ушуну окулуктарга кийиргиле, мектептерге кийиргиле деген дилетанттык ой менен жазып атат да, орой айтканда. Ким укук берди ал Манаста андай жазганга? Өз алдынча, биринчиден. Экинчиден ал өтө
tömön, savaşsız jasılgan. Üçüncüden prezidentlik aparat Kuda jalgap tiyaka jönötüp atar. Jaraksız dep Bilimler Akademiyasının komissiyası çeşim çıkarıp berip atat. Anı göçü çoğun zalda Kırgızdın kıyındарын çoğultup alıp büt bari şatap maktap oturat eken. Töy yattandın gör kayran manas. Karabulak şer manas. Özü bir tiri olganda şiltep ötete şunun barın. Ayla жоқтан айтасың. Біздің манасыбыз бұзылса, шуны айтып қояйын, намысыбыз өлет, қырғыздар. Бізді қармап тұрған манас руху, манас күчі. Ошол намысыбызды ойлашыбыз керек. Намыс жөнүндө кийин сөз бололу. Аманчылык болсун.